урматтуу Бакыт Эргешевич, сиз эми ушул тармакка келип, айыл чарба багытындагы бир топ кемчиликтерди командаңыз менен жооп келатасыз. Бул абдан жакшы көрүнүш. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Бизде Кадамжай районунда өзүңүз билесиз, жаз эрте келет, 3 дарыя агат. Биздин дыйкандар сууга абдан муктаж да. Бир да БСР, БДР жок. Ушул биздин районго тез аранын ичинде быйылкы жылга бир БДРби, БСРби курганга мен суранып кетет элем да. Оюңуз кандай ушуга? Рысбек Исламович, оюңуз түз эле. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Атай ушул биздин министерствоны аталышын суу ресурстарды атай койду да. Ошон үчүн биздин эң негизги багытыбыз бул суу ресурстарын туура пайдалануу. Ошол Кадамжай районунда кирет. Кадамжай районунда кирет. Мен азыр БСР бизде азыр план боюнча биз азыр киргизип атабыз. Тамаша БСР жана Каракөл бул Баткен району экен. Марказ массивин БДР куруу. Кийин БДР Эр-Айдын канал жагына да куруш керек да, жанагы. Эр-Айдын каналы ишке ашты го. Ошол айыл өкмөтү Исхак болуп аткан айыл өкмөтүндө да куруш керек да. Ал Эр-Айдын бүтөт канал. Анан бизде эң орчундуу маселе бул Бүргөндү магистрал каналы да. Буну да эртерээк бүтүрүш керек. Себеби 20 миңден ашык гектар жер өздөштүрүлөт эле. Ошол эле учурда дагы бир көйгөйлүү маселе бул Лаган каналын билесиз. Бул головной Өзбекстанда. Бакыт Эргешевич, Лаган каналы бул Өзбекстанда, Исмат каналы болуп бизге өтөт да Кыргызстангачы, Өзбекстандын ичи менен. Ушул каналдын долбоору бүткөн, бул 8,5 километр экен да, Кыргызстандан алып өтүш керек да ушунудан. Ошондо биздин 3 айыл өкмөт суу менен камсыз болот эле. Хорошо, жазып алдык биз. Анан Кызылкая шаарынын Акбулак жана Совхоз айылдары да бул абдан сууга муктаж. Бир да скважина жок. Же Караван көлүнүн жанына бир суу сактагыч куруш керек, же бир 2 скважина куруп бериш керек да. Бакыт Эргешевич, ушул Акбулак айылы менен Совхоз айылдарында бир 2 жок дегенде скважина куруп бергенге мүмкүнчүлүк бар, тапшырма берип коюңузчу. Акбулак айыл өкмөтүндө скважина каралып атат. Бирок азыр так бүтүрүп беребиз деп жооп бере албайт экенбиз, каралып атат. Жок, бирок ушу 2 айылга абдан суу керек болуп атат да, сууга атышуучу. Бир жок дегенде 2 скважина куруп бериш керек. Жазып алдым мен. Акбулак. Рахмат. Анан Бакыт Эргешевич, жана баяндамаңызда жер семиртиштер боюнча Байдыйкан компаниясы менен келишим түздүк деп айттыңыз да. Анан башка компаниялар жер семиртиш алып келе албай калабы? Ошондо Байдыйкан монополия кылып алабы? Жок, андай эмес. Биз бардыгы менен биз компаниялар менен келишим эмес, меморандум. Булар мындай айтканда жоопкерчиликти алып атат да. Биз жер семирткич боюнча биз жооптуубуз. Кыргызстан боюнча, көлөм боюнча биз мойнубузга алабыз. Биз алып келебиз деп ким кайсы компания келсин, бардыгы менен меморандум түзөбүз. Монополия жок. Урматтуу коллегалар, бул мындай айткандай биз жеке ишкерлерге бизнес кылганга биз берип атабыз. Жасагыла. Анткени аз айтып кетпедиби? Былтыр мамлекет алып келди эле дагы канча деген убутка алып келди. Ошон үчүн бул жеке ишкерлер менен биз партнер катары биз алар менен алака түзөбүз дагы иштетебиз. Эми бардык эле компаниялар менен келишим түзүп, меморандум түзсө конкуренция көп болот дагы, жер семиртиштер арзан болот. Эми Байдыйканды бир мезгилде билебиз, 21 сомдук жер семиртишти 40 сомдон сатканды. Жана сиз баяндамаңызда Байдыйкан дегениңизге ошого мен айтып кеттим да. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.